Бийликти күч менен басып алуу беренеси менен кимдер жазаланып жатат? Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевке өлкөнүн кылмыш жаза кодексинин конституцияны бузуу менен бийликти күч менен басып алуу же күч менен кармап туруу, ошого тете конституциялык түзүлүштү күч колдонуп өзгөртүүгө багытталган аракеттер жана кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Мындан улам Ташиев Facebook аркылуу билдирүү жасап, бул кылмыш иши боюнча менин юридикалык жактан толук коргонууга мүмкүнчүлүгүм бар. Жана Аллахым буйрса, менин эч бир күнөөм жок, акталып чыгам. Кимдин күнөөсү болсо, ал жазасын тартат. Ал эми таза болсо акталат. Себеби мамлекетибизде акыйкат сот системасын түзүүгө мамлекет башчыбыздын аракеттери көрүлгөн. Мисалы, 25 адамдан турган кемпир-абадчылар да акталышты, деп айтты. Чындыгында акыркы жылдары өлкөдө бийликти күч менен басып алуу беренеси менен камакка алынгандардын саны арбыды. Алардын ичинде саясатчылар, журналисттер жана дааватчылар да бар. Булардын ичинен кемпир-абадчылар деп аталып калган саясатчы, журналист, блогерлерден турган топ кыргыз-өзбек чек арасын тактоо маселесине байланыштуу камакка алынышкан. Аларга карата козголгон кылмыш иши Ташиев кызматтан алынгандан кийин токтотулуп, толугу менен акталышты. Мындан улам Ташиев да өзүнө карата козголгон кылмыш иши токтотуусуна толук мүмкүнчүлүк бар экенин бийликке эскертүүдө. Жогоруда бийликти күч менен басып алуу беренеси менен дааватчылар да камакка алып жатканын айтып өттүрдүк. Маселен, Баткен райондук соту Ахунжанов Алишер Мамурович баштаган 6 дааватчыга адилетсиз түрдө өкүм чыгарып, аларды 17 жылдан 13 жылга чейин катуу режимдеги абакка камоо чечимин кабыл алган. Мен Кыргызстан ортосунда уруш болгон маалда ушу балдарыбыз элди ынтымакка чакырып, өзүңөрдү бекем кармагыла деп ушулар эме кылып жаштарды басып турган балдар болгон. Жардам берет эде. Уста балдар устачылыкты берет эде, бекер жардам болсун депчи. Анда bir майрамдарда, Курбан айттарда мына жаш балдарды топтоп, ошолорго подаркаларды берип, ошолорду курсан кылып мына майрамдарды өткөрүп берген. Ушундай бир салым кошкон балдарды, буларды энди бегүнөдөн эле мындай тапты деп биз жамаат бести эл билебиз же аяктала билеби? Кандайдан тааныбыз? Балдарын ата-энелери сыйлаган жакшы балдар болгон. Эч же Садыр жаман же Палан жаман деп укпаганбыз да. Кантип эле бу балдарды да сабап коюп койшот. Мындан тышкары Чүй, Жалал Абад жана Нарын облустарында да ондогон дааватчы жигиттер 4 жылдан ашык убакытка эркинен ажыратылышты. А бирок алардын бийликти күч менен басып алууга ресурсу бар беле? Кандай жол менен басып алышмак деген суроолор каралган эмес. Бул дааватчылардын болгон куралы Аллах жалгыз жана Мухаммад анын элчиси деген ураан болгон. Бул жерде баса белгилеп кетүүчү жагдай, дааватчылардын ар бир сөзүн изилдеп, социалдык тармакта лайк баскан үчүн экстремист деген корутунду чыгарган эксперттер жогорудагы оппозициялык саясатчыларды кандай эксперттик лабораториядан өткөрүп актап жатасыңар? Жогорудан маалым болгондой, оппозициялык күчтөр ушул эле берене менен соодалашуу же саясий кырдаалга байланыштуу акталып жаткан чакта калыс мусулмандар жалган айыптар менен оор жазаларга күрүктөр болуп жатат. Мусулмандар жараткан берген шарият менен жашоого аракет кылган үчүн 4 жылдан 17 жылга чейин камап жаткан соттор кандай адилеттик менен коррупционерлерди актамакчысыңар? Бул болсо өлкөдө колдонулуп жаткан мыйзамдар бийликтин кызыкчылыгы үчүн жана динге каршы гана иштеп жатканын билдирет. Анткени сүткордук, монополия, кумарпоздук жана башка арты үзүлбөгөн арам амалдар гүлдөп өсүшүнө ыңгайлуу шарттар түзүлүп жаткан бир учурда исламды үйрөтүү, жаман иштерден кайтарып жакшы иштерге буйруу сыяктуу важип амалдар кылмыш эсептелүүдө. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылынат, Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтты: адамдардын үстүнө жалганчы жылдар келет. Ал жылдарда жалганчы чынчылга, чынчыл жалганчыга чыгарылат. Саткын аманаткөй, аманаткөй болсо саткын деп эсептелет. Ал жылдары Руайбиза сөз сүйлөйт. Ошондо Руайбиза эмне деп суралды. Пайгамбарыбыз жалпынын иши жөнүндө сүйлөй турган ахмак кимсе деп жооп берди. Аллах Таала айтат: сен эч качан Аллах залим адамдардын кылып жаткан иштеринен бейкабар деп ойлобо.
Богону Аллах аларды жазаларын, көздөр коркунучтан катып кала турган кыямат күнүнө гана калтырууда. Демек бүгүн бийликти басып алуу, экстремизм, терроризм боюнча беренелер дүйнөдөгү ислам душмандары тарабынан таңууланган мыйзамдар болуп, баскынчы колонизаторлордун кылмыштарын актоого, коомдук пикирди адаштырууга курал катары колдонулууда. Андыктан ислам үммөтү, анын ичинде кыргыз коому үчүн акыйкат менен батылды, чыныгы душман менен досту айырмалап, ошого жараша кадам таштай турган убакыт эч ак келип жетти. Ташиевке кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев 29 апрелде ИИМге суракка чакырылып, кылмыш иши козголду. Бул тууралуу анын адвокаты Икрамидин Айткулов билдирди. Маалымат Калаев Ташиевке кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу жана кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголуп, эч жака кетпөө тууралуу тил кат негизинде үй камагына чыгарылды. Ташиев өзүнө карата кылмыш иши козголгонун ырастаган билдирүү таратып, эч кандай коомдук же башка адамдардын кыймыл-аракеттеринин зарылдыгы жок экенин айтты. Ташиев менен бирге мурдагы башкы прокурор Зулушев менен экс-спикер Тургунбек уулу да сурак берип чыкканы маалым болду. Белгилүү болгондой, Ташиевке карата кылмыш президенттик шайлоону быйыл өткөрүү демилгесин көтөргөн 75 адамдын кайрылуусу менен байланыштуу экени маалым. Бул окуянын артынан Ташиев баштаган бир катар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчилери кызматтан алынып, депутаттар мандатын тапшырган. Ошондой эле президент Жапаровдун Москвага болгон сапарынан кийин Ташиевдин суракка чакырылышын эске алуу керек. Президент бул сапардан кийин журналисттерге берген маегинде Путин менен бардык негизги маселелер чечилгенин айткан. Мындан тыйнак чыгарсак, өлкө бийлиги тышкы саясатта Россия аркасынан жүрүшүн тастыктап, мунун акысына Путин ички саясатты Жапаровдун каалоосуна таштаган болушу мүмкүн. Демек, өлкөдөгү башкаруу диктатурага карай баратканын, коомдук көзөмөлдү күчөтүүнү көздөгөн мыйзамдардын кабыл алынышын эске алсак, Жапаров келе жаткан шайлоодо өзүнө тоскоол боло турган негизги күчтү сындырууга аракет кылууда. Анткени жогорудагы саясатчыларга карата кылмыш ишинин козголушу алардын саясий окуяларга катышуусун чектейт. Бул болсо бийликти бир колго топтоого, өлкөдө диктатуралык режимди орнотууга шарт түзөт. Жыйынтыктап айтканда, калкка, айрыкча мусулмандарга адилетсиз зулумдук көрсөткөн жетекчилер албетте жазасын алууга тийиш. А бирок бул бийликтин бир колго топтолуп, калк үстүндөгү зулумдукту күчөтүшүнө жол ачпашы керек. Андыктан калк өзүнүн колундагы чоң күчтү колдонуп, бийликтин ар бир адилетсиз аракетин тергеп, жамандыктан кайтарууга аракет кылуусу шарт. Айрыкча ислам жана мусулмандарга карата куугунтукту токтотууну талап кылуу зарыл. Исламда акимдерди мухасаба кылуу мусулмандардын милдети. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам кайсы бириңер бирер жаман ишти көрсө, аны колу менен өзгөртсүн. Буга күчү жетпесе, тили менен өзгөртсүн. Эгер буга да кудуреттүү болбосо, дили менен өзгөртсүн. Мунусу болсо ыймандын өтө алсыздыгы деген. Муслим риваяты. Хадис умумий болуп акимдерди мухасаба кылууну да өз ичине алат. Июлга чейин күтүп барганымда синдей кыздарды Германияга жөнөткүм келбейт деген. Март айынан баштап Назгүл эчкен 180 градуска өзгөрүп. Бир кызды кирип айтты. Эгер ким баргысы келбесе, билет кайтарып берсин, мен башка бирөөгө сатам деди. Оштогу империал окуу борборунун алдында студенттер чогулуп, жетекчиси Назгүл Бакир кызына нааразылыгын билдиришти. Алардын айтымында айрымдары 2 жылдан бери Германияга кете албай жүргөнүн айтышты. Мындан улам студенттердин айрымдары аталган окуу борборунун жабылышын талап кылышууда. 2024-жылы империалга биринчи жолу келгем, сентябрдын башында 2 жыл өттү. 2 жылдын ичинде Ференжопко жөнөтөм деп жөнөтө албай койду. Июлга чейин күтүп барганымда синдей кыздарды Германияга жөнөткүм келбейт деген. Ушу марттын 10-унда окууга келгем, марттын 12-синде приглашениең чыкты, болду, даярдана бер деген. Анан макул деп даярданып, ушул убакытка чейин күтүп турам, бирок келбеди. Мен империал жабылып кетишин талап кылам. Бета империал боюнча 30 эле студент виза алганда, калган полный ушу бойдо жүрөт. Март айынан баштап Назгүл эчкен 180 градуска өзгөрүп калганда, мен иштеп атам, тинчимде албагыла дейт да. Бирок результат жок. Общий услуга 40 000. 30 000 услуганы төлөдүм. Кетесиң деп туруп созуп, там азыр уже жок. Термин эле, приглашение эле жок. Буга чейин былтыркы жылы 1 жыл, быйыл общий 10 ай окуду кызым, анан былтыркы жылы кетпей калган. Макул деп кеткенден кийин быйыл дагы ошол маал келди, былтыркы система дагы эле болду да. Бир кызды кирип айтты.
Эгер ким баргысы келбесе, билет кайтарып берсин, мен башка бирөөгө сатам деди. Бир кыз эжеке мен барбайм деди эле, бирок эми ошол күнү көрөбүз да, менин настроениям болбой деп койду. Эми аны кандай чөзүп болот? Биз ошондо биз өзүбүз акча төлөп, еще эжекенин настроениясын карашыбыз керекпи? Кетем дегендер өздөрү күтүп атышат. Кээде экзаменден өтпөй калганда же беседадан өтпөй калганда студенттер кетпей калышат. Жалпы сизде азыр канча студент болду? Мен так санын айта албайм. Бирок студенттерибиз көбүрөөк. Бирок кетип аткандар дагы бар. Эсептелүү. Канча студент жөнөтүп атасыздар? Азыркы учурда кечээ 3-июндан баштап кетип башташты. Империал окуу борборунун ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө берилген уруксат кагазы 2025 жылдын 27 декабрынан тарта күчүн жоготкон. Бирок окуу борбору ага карабастан ишин улантып келген. Бүгүнкү күндө бул факты боюнча далил фактыларын камсыз кылуу максатында тергөө кызматы ошол жерде окуган, окуп кеткен, иштеген мугалимдердин баарын сурап жатышат. Алардын жыйынтыгы менен тиешелүү тергөө кызматы чараларды көрөт. Урматтуу Нурбек Бешиналич, туура мен берчү суроолорго сиз эч кандай жооп бере албайсыз, ал боюнча маселени да чече албайсыз, бирок эң негизгиси Садыр Нуркожоевичке көзмө көз отурганда жеткизеби же министрлерге жеткизеби деп айтып атабыз. Азыркы күндө билесиз, фуралар өтө көп, анын 80% кытайлардык болуп атат да. Анан эми ошо 80% кытайлардыкын эч ким көзөмөлгө алган жок. Ал эми башка, мисалы Кытайга кирсеңиз, сизде биринчиден жеңил машина айдатпайт, макул, жеңил машина айдасын, башкасын, ага эч нерсе дей албайсыз. Бирок ошол эле фуралар, ошолор жүргөн кезде кенеде майы төгүлүп калса, байкуш биздин байкелерибизди, инилерибизди көзүнөн жаш агызып, жанакыча миллион көптөгөн акчаларды төлөтүп атат да. Ал эми биздики кандай сүзүп кетсе, ошондой биздин мыйзам менен гана бир болбогон акчаны төлөп кете берип атышат. Мен сунуш берет элем. Аларга да биздин водительдерге кандай жанакындай GPS коюп, датчик коюп аткан болсо, ошондой коюшсун алар дагы. Биздин жерде жүргөндөн кийин биздикин сыйлаш керек. Алар да туура 1,5 миллиард экен. Алар макул түшүнүп атабыз. Алар сүзүп 1,5 миллиард киши алар өлүп калса да билбейт экен ким эмне болгончу. Биздин кыргызды кандай кырып атат? Мына өткөндө эле Атбашка кетип бараткан жерден аз жерден калды бир камери. Андан кийин Долон жактан дагы аз жерден калышты. Эми тоголом кетип атат. Ал өзүнчө маселе. Ошон үчүн ушундай кичине тартипти кармасак жакшы болмок да. Өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн жердегидей жашасак туура го деп ойлойм. Экинчи маселе ушул эле чет жактан келгендер, башка жактарда өзүңөр билесиңер. Башка жакта кирсеңер камсыздандыруу деп кирген күндөн баштап акча төлөйсүңөр. Ал эми Кыргызга келгенде андай эмес да. Эмне үчүн? Ошолор кирип келатканда эле камсыздандыруу деп акчаны төлөтүш керек. Ошондон сразу областной биздин уюм камсыздандырууну башкылыкка коюп туруп, анан ошол акчаны эгерде нарында чынында көп иштеп атат, Акталада иштеп атышат кытайлар, башка жакта иштеп атат. Алар случайно бир нерсе болсо биздин больница барып атат. Биздин больницага камсыздандырууга акча төлөп атабы, төлөбөй атабы, толук маалыматым жок. Сиздер билесиздерби, ким билет? Камсыздандырууга төлөп атышабы ошолор акчага? Төлөп атат. Канча төлөшөт? Чет элдик автоунаалар. Жок, автоунаалар жөнүндө сөз болгон жок байке. Ар бир адам кирип барганда камсыздандыруу төлөнөт, ар бир мамлекетке кирип барсаңыз. Асылбек, камсыздандыруунун 4-5 түрү бар. Сен айткан жоксуң да. Чегерадан өткөндө камсыздандыр деп атасың. Сиз виза тууралуу айтып атасыз. Камсыздандыруу деп атам. Өзүнчө адамды камсыздандырганда. Мен киргенде биринчи фурадан баштадым. Фураларды вообще эле чет элдик жарандар автоунаасын камсыздандырат милдеттүү түрдө. Эгерде аны камсыздандырбаса, урматтуу губернатор, айландырбай уксаңыз мени. Мен биринчи суроом фура боюнча болду. Экинчи суроом адамдар кирип келгенде камсыздандырылып атабы, ошол боюнча больницага акча төлөнүп атабы деп экинчи суроо берип атам. Медициналык камсыздандыруу жүрүп атабы деп сурап атасыңбы? Адамдарды камсыздандырып атышабы? Сиз отурсаңыз, ошо жооп бергенде туура эмес жооп берүү үчүн кайра айтып берип атам. Али скорче айтып берип коюңуз. Айтып берип коесуз. Бүгүнкү күнү камсыздандыруу маселеси менен биздин Нарын аймактык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусу иш алып барып атат. Бизге ушул кызматка келген чет элдик жарандар боюнча индивидуально ар бир компаниясы менен иш алып барат. Ошонун негизинде анан уже чек арадан өтүп келгенден кийин алар камсыздандырылган иши жүрүп атат.
Ошону азыркы күндө канча жаран, канча сом төлөдү сиздин маалыматыңыз боюнча? Границада ал андай маселе процедура жүрбөйт. Мынау басмачылык кыймылды изилдеп жүргөн Талайбек Жаркынбаев деген тарыхчы бар. Ошол жазып атат 1914 жылдан 24 жылга чейинки 10 жылдыкты алып карап атат да. Ошол Фергана өрөөнүндөгү ошол көтөрүштөр, ошо 16 жылкы көтөрүштөр, кийинки басмачылык кыймыл, баягы падышалык өкмөттүн кулашы, совет бийлигинин орношуу, Түркүстан автономиянын курулушу жана басмачылык кыймылдын башталышы менен жалпы Фергана областындагы согуштардан улам 1 миллионго жакын адам кырылып калды дейт да. 1 миллионго жакын адам жок болду дейт. Бунун көпчүлүгү баягы согуштарда өлдү, көпчүлүгү ошол башка тараптарга эмиграция болуп же болбосо качып кетти деп атат да. Бул эми 14 менен 24 аралыгын карап атат. Ал эми ошол эле 24тен 25тен 35ке чейин дагы бир чоң аймак бар да. Мисалы үчүн Зуура Алтымышева деген тарыхчы бар. Мунун архивдик изилдөөлөрү менен дагы таянып айтып жүрөт. Ошол 1920-жылдардын аягы, 30-жылдардын башында Кытайга көптөгөн түштүк тараптан айрыкча көптөгөн адамдар качып өткөн депчи. Анан жана Эндрю Форбистин, жана англиялык тарыхчынын китебинде дагы айтып атат. Фергана өрөөнүнөн качып келген пан исламчылар менен пан түркистердин очогуна айланып калды Кашкар шаары дейт да.